Кайрылы күн. Бүгүн осундай керемет дәмдүү картошка пирожнолор жасайтын боламыз. Рецепти өтө оңай. Прям кез келген жандын колунан келеді. 5 жумуртканын ак уузуна 1 стакан кан салып, миксерлейбиз. Жумуртка аппак болуп көтөрүлгенче аралаштырабыз. Осылай аппак болуп көтөрүлүп формасын сактаган кезде жумуртканын сарысын бір-бірден салып аралаштырабыз. Какао, унун косуп аралаштырабыз. Көп аралаштыруудун кажети жок, өйткөнү көпүрүшүп турган жумурткамыз түсүп кетүү мүмкүн. Копсуткуч кособуз. Дайын болгон тестаны табамызга салып, өзүңүздүн печкаңызга байланыштуу 5-7 мүнөт аралыгында пиширип алабыз. Колубуз менен осулай бөлүп алып, барынча майда болгонча үгүтөбүз. Енді крем дайындаймыз. Сливкиге кант косамыз, немесе сахарный пудра коссаңыздар да болады. Мен кант костум, өйткөнү сливкибиз көтөрүлөм дегенче кантыбыз эрип кетеді. Осылай формасын сактап көтөрүлгенче аралаштырабыз. Үгүткөн бисквитимизди экиге бөлүп, жартысын осы крем менен аралаштырабыз. Колубуз менен дөңгөлекче этип, кокосовый стружкага айналдырып алабыз. Шоколад пен майымызды водяной баняда эритип, үгүтүлгөн бисквитимиздин калган жартысына куябыз. Жаңгак немесе дәнек косуп жиберсеңиздер болот. Және дәл жаңгагыдай этип аралаштырып, дөңгөлекче жасайбыз. Міндетті түрдө осы рецептен жасап көрүңүздөр, өтө дәмдүү болот. Астарыңыз дәмдүү болсун.